Шайлоочулардын тизмесинен өзүңүздү кантип аныктасаңыз болот. Жарандар шайлоочулардын тизмесиндеги өздүк маалыматын 3 жол аркылуу аныктай алышат. Биринчи, жакынкы шайлоо участогунан, экинчи, тизме checkt.gov.kg порталынан. Ал жакка аты жөнүңүздү жазган учурда сизди каттоого алган шайлоо участогу чыгат. Үчүнчү, 119 номерине идентификациялуу жеке номериңизди SMS билдирүү аркылуу жөнөтүү менен. Эгер шайлоочу добуш берүү күнү башка жерде боло турган болсо, анда 20-сентябрга чейин номер 2-үлгүсүндөгү арызды жазып толтуруп, жергиликтүү шайлоо участогуна кайрылуусу зарыл. Ал үлгү менен сиз тандаган шайлоо участкасынан добуш бере аласыз. Эгер жаран алдын ала түзүлгөн тизмеде кандайдыр бир ката кеткенин байкаса же тизмеден өзүн таппаса, анда 20-сентябрга чейин номер 1-үлгүсүндөгү арызды жазып толтуруп, жергиликтүү шайлоо комиссиясына кайрылууңуз абзел. Номер 1 жана 2 үлгүсүндөгү арызды кантип тапшырасыз? Тапшыруунун 2 жолу бар. Биринчи шайлоо участогунан, экинчи тизме checkt.gov.kg порталындагы шайлоочунун кабинети аркылуу. Шайлоо комиссиясы 1 апта ичинде арызда көрсөтүлгөн даректер боюнча жооп берүүгө тийиштүү. Шайлоочулардын акыркы тизмеси шайлоого 7 күн калганда илинет.